Акыркы күндөрү ошо мыйзам кабыл алынды, диний жаатта жаңы мыйзам кабыл алынып, анда бир катар маселелер козголгон. Анын катарында никаб маселеси, башкача айтканда жүздү толугу менен жаап жүрүү. Ушул маселе Кыргызстандагы мусулман аялдарга кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Уалейкум салям ва рахматуллахи баракату. Эми бул жаңы мыйзамдын мен ойлойм мусулман аялдарга зыяны тийбейт. Анткени ошол парз болгон жолугубузду эч ким тыюу салган жок. Бул ошол идентификациялоо же болбосо өзүн өзүн тастыктоо деген маселе чыгып атат. Ошол маселенин ичинде анан ошол никаб маселеси чыгып атат да. Эми бул никаб маселеси бул биздин Абу Ханифа мазхабында мустааб маселесине чыгып аткандан кийин бул жерде дагы түшүндүрүү иштери боло турган болсо, бул коопсуздук маселе болгон болсо, мен ойлойм муну бир чоң көйгөй кылып жаратпашыбыз керек да. Биз ошо түшүнүү менен кабыл алып, анан кийин ошол жолугубузду салынып, парздарды аткарып, анткени ошо жолук салынуу биз ошол Кабага барганыбызда деле никабы жок жүрүп атабыз, намаз окуганда деле никаб жок намаз окуп атышат.